Азыркы учур өзүңүз көрүп турасыз, бир четинен биздеги Кыргызстанда кырдаал, экинчиден ошол мамлекеттик деңгээлинде эмес, бир гана башка мамлекеттерде болуп аткан кырдаалдар, аны менен бирге эле социалдык тармактардан болуп жаткан маалыматтардын баарын элдер угуп, аларды окуп, алар менен WhatsApp аркылуу мамиледе болуп атышат бири биринен. Булардын өзү адамды кандайдыр бир кыжалаттанууга алып келет да. Анын үстүнө бүгүн Каттал Жалал Абад областынан бул да болсо буга чейинки адамдардын өзүн өзү басып келгенине дагы көбөйтүп, ошол абалды дагы чыңалтып атат да. Эмне дейт элем, бул жердеги негизги психолог катары берген кеңешим, ар бир адам мүмкүн болушунча өздөрүн сактап, паникага алдырбай, өзүн токтоого кармап, керектүү эскертүүлөрдү эске алып, ошол жоболорду жасап, өзүн сактап, көчөгө чыкпай, үй карантинде болуш керек. Паниканын бизге бир гана терс жагы гана болот, эгерде алып карай турган болсок. Анткени ал жерде адам өзү стресстик абалда нервтик системалар чыңалат дагы, өзүн жаман сезет. Эгерде мурда оорулары боло турган болсо, ал оорулар күчөйт. Ошондуктан эң биринчи биз өзүбүздү тынч абалда сезип, өзүбүздү жакшы сезип, жакшы позитивдүү ойлор менен өзүбүздү токтотушубуз керек. Анткени позитивдүү ойлор, позитивдүү ниет бул бизди иммунитетибизди дагы көтөрөт. Иммунитетибиз болсо бизге туура тамак ичкенге, аппетитибиздин ачылышына, жана таза, чын укташыбызга да алып келет. Сизде чындап жакшы уктап, жакшы турсаңыз, жакшы тамактансаңыз, анда сиздин ден соолугуңуз өзүңүздө. Ошондуктан азыр учурда бизге эң биринчи биздин мамлекетибиздеги ушул Кыргызстанда жашаган адамдардын ден соолугу бизге керектүү. Андыктан айтат элем, азыркы ушул социалдык тармактарда, тилди берүүлөрдө болуп аткан кырдаалдарга өзүңүздөрдү көп алдыртпай, токтоого кармап, мүмкүн болушунча сабыр кылып, өзүбүздүн билген маалыматтарыбызды, билимдерибизди токтоолук менен жаныбыздагы жакын адамдарыбызга айтып, өзүбүздүн кеңештерибизди берип турушубуз керек. Мен ушуну сиздерден суранам. Анысын өзүңүздөр билип атасыздар, азыркы учурда биздин Кыргызстанда өзүбүздүн президентибиз да кайрылуу жасады. Мына ошол кайрылууну туура кабыл алып, өзүбүздү дагы терең мындай өзүбүздүн ички дүрбөлөңүбүздү жөнгө салып, өзүбүздү токтоого кармашыбыз керек. Эмне дегенде ар кандай кризис болбосун, анда өзүндө мүмкүнчүлүктөр да бар, өзүндө кандайдыр бир кырдаалдан чыгуу жолдору бар. Ал мүмкүнчүлүктөр үйдө отурганда үйдөгү иштерди жасап, үйдөгү балдарга, неберелер менен оюндарды уюштуруп, өзүбүздүн жасалбай калган иштерибизди жасап, бүтпөй калган иштерди жасап, өзүбүздү кандайдыр бир иш менен, эмгек менен алектенсек, ал жакшы иш чарага алып келет. Ушул учурда эгерде сизде ушундай бир кыжалаттанган, абалдан чыга албай, өзүңүз менен өзүңүз кыйнала турган болсоңуз, биздин атайын телефондорубуз бул теле берүүлөрдөн алсаңыздар болот. Анан өзүңүздөр буйрук берип, көнүгүүлөрдү жасап турушуңуздар керек. Бул дем алуу, дем чыгаруу көнүгүүлөрү 4-2-4 деп айтылат. 1-2-3-4 дегенде терең дем алып, 1-2 дегенде дем алууңуздарды өзүңүздү кармап туруп, анан 1-2-3-4 дегенде демди чыгарып, мына ушинтип өзүбүздүн баягы кыжалат болуп аткан нерв системаларыбызды мурдакы калыбына келтирүүгө аракеттениңиздер керек. Бул жерде ар бир адамдын өзүнөн гана көз каранды. Ар бир адам өзүнө өзү гана жардам берилет. Ошондуктан паника кылбай, элди дүрбөлөңгө салбай, тынч ушул кырдаалдан чыгып алышыбыз биздин ар бирибиздин жашоочулардын өзүбүздүн колубузда экенин унутпайлык.